Ыдырыс Исаков: гейлер Кыргызда илгертен болгон, мусулмандар азырдагы эркек балдар менен көңүл ачат. Чубак ажыдан сурагыла. Азаттык радиосунун журналисти Ыдырыс Исаков 8 мартта өткөн ЛГБТ өкүлдөрүнүн жүрүшүн колдоп, аларды күч менен тараткан кыргыздын жигиттерин сынга алып видео кайрылуу жасады. Ал кайрылуусунда гейлер Кыргыз элинде илгертен эле болгонун, ал тургай 16-17 кылымда улуу империяны башкарган, Ош шаарындагы Сулайман тоодо үйү турган Бабурду гей болгонун, бир катар атактуу инсандар гей экенин айтты. Мындан тышкары мусулмандар бүгүнкү күндө дагы 12 жаштагы балдарды аялдыкка алып, көңүл ачып жүргөнүн айтты деп Коом пресс билдирди. Булак аргумент KG. Гей деген сөз Кыргызстанда жанагы коррупцияны тыйбайсыңбы, коррупцияны токтотпойсуңбу, коррупция менен күрөшпөйсүңбү деп талап кылып чыгып аткандардын оозун баса турган куралга айланып калды. Гей деген сөз Кыргызстанда жаңылык эмес. Илгертен болуп келген, бул жер жүзүндө бар нерсе. Бүгүн эле Европада гей чыгып, анан кийин Кыргызстанга тарап аткан жери жок анын. Китеп окуган киши билет. Чубак ажыны көп китеп окуйт дейсиңер, ошол мен чубак ажычалык китеп окудумбу, окубадымбы билбейм, бирок мен дагы анча-мынча китеп окуган баламын. Мен окуган китептерде ошол эле өзүбүздүн Союз малында чыккан Бабурнаме деген китепти окуп көрсөңөр болот. Бабур гей болгон. Мен ачык эле айтайын. Бабур ошол жерде бир тар көчөдө бир жигитти жолуктуруп алып, ошонун жанында апкарып, тизем калтырап, айтар сөзүмдү жоготуп койдум деп өзү эскерип жазып отурган жерлери бар. Ошол анын гейлигин далилдейт. Гей бизде илгертен болгон. Бул бир. Андан кийин азыр мына Сирия, Ливияны биз мусулманчылыктын бир ордосу катары тааныйбыз. Бирок ошол мамлекеттерден илгери Римге 12-13 жашар балдар барып, ошо Римдеги байларга кызмат кылып, ошолордун койнунда жатып, ошолорго эрге тийип, экиден биринен чыгып биринен чыгып бирине жүргөн фактыларды кадимкидей тарыхта жазылган. Биз Баатыр деп аткан Александр Македонскийдин дагы ошондой подружкасы болгон, мындай алганда. Андан кийин мына биз азыр Баатыр деп аткан, суктанып аткан, кинолорун көрүп аткан самурайларда дагы гей болгон. 5 жылдап, 6 жылдап чек арада тоодо эки-экиден болуп ээн жүргөн эмелер, ошол самурай жоокерлер. Алар дагы ошол гей болгон. Аял жок. Азыр Афганистан диний мамлекет болобуз деп бир тобу бир жагына чойсо, жок светтик мамлекет болобуз деп бир тобу бир жагына чоюп жүрөт. Ошол жакта дин менен светтик түшүнүктүн согушу болуп атат десек болот. Мына ошол жерде дагы гейлер бар азыр. Мына ошол жерде азырга чейин педофилдер бар. Сакалы көкүрөгүн жапкан аксакалдар ошол жерде 12-13 жашар балдарды кадимкидей жалдап алып, аялына кошуп багып, анан кийин ошол менен көңүл ачкан фактылар азыр дагы бар, азыр дагы болуп атат. Анан ошол нерселер бизге азыр келип калгандай түшүнүктүү биз карманып атабыз да. Гейлер адамга канчалык зыян тийгизет билбейм, бирок гейлерге караганда коррупционерлер көбүрөөк зыян тийгизет.